Биринчиден Жолон Мамытов мезгил сынынан өткен акын. Экинчиден өз үнүн, өз чыйырын, өз жолун, өз стилин, өз эн тамгасын Жолон Мамытов деген марканы тапкан, бирөөнү кайталабаган, жана мындан кийин да бирөө тарабынан кайталанбай турган жалгыз нуска, жалгыз экземпляр акын. Үчүнчүдөн батыш поэзиясы менен чыгыш поэзиясын синтездеген, айкалыштырган, өзүнчө жаңы сорт ойлоп тапкан акын. Төртүнчүдөн Феттин, Тютчевдин, Маяковскийдин ырларын кыргызча сүйлөтүп, өзүнүн чебер котормочу экендигин далилдеген акын. Төртүнчүдөн сөзүнө жазылган обондуу ырлар бүгүн классикага айланып, анын экинчи өмүрү катары ырдалып атат. Издейм сени арасынан элдердин, эң бир кооз гүлзарынан жерлердин. Сен ааламга издетүүгө жаралсаң, мен ааламга издөө үчүн келгенмин деген ыры бүгүн сүйүүнүн гимни. Бешинчиден Жолон ырдын шаанисине эмес, маанисине, санына эмес, сапатына караган акын. Алтынчыдан Жолон Мамытов өзүнүн өмүрүн, энергиясын, күчүн, талантын, шыгын, жөндөмүн утурумдук, күнүмдүк, календарлык ырларга короткон эмес, ал түбөлүктүү темадагы ырларга сарптаган. Жетинчиден ырларынын тематикасы ушунчалык бай, тактап айтканда анын китебин барактаган инсан пейзаждык лирикага, махаббат лирикасына, философиялык лирикага, граждандык лирикага күбө болот, ар биринен эстетикалык рахат алат.